кыялымда жашайсың дейт. Инсон чыгарма Сайкал Садыбакасованын аткаруусунда болду. Таңбан айда конок бар. Урматтуу телегөрүүчүлөр, жанатан бери өзгөчө мындай сөз кылдык, маек кылдык, эми кезекти кырга берели. Себеби дегенде биздин студиябызга келген коноктогу өзгөчө профессионалдуулук деңгээли менен ырдаган жана азыркы учурда жаңы чыгып жылдыз болуп келе жаткан биздин карындашыбыз студиябызга келди. Тааныштыралы, Марсияна. Кош келиңиз. Саламатсыздарбы, кандайсыздар, жакшысыздарбы? Мадайыңыз сонун экен. Эртең менен канчада турасыз негизи эле? Эртең менен негизи 6-да турам. Күнүгө? Күнүгө? Ооба, күнүгө. Себеп? Эми бизде ар бир кыргыз намаз окуйт да. Ошо багымдат намазын окуп алып, анан кийин эртең менен буйруса деп анан жумушту баштайбыз. Демек күнүңүз ачылып эле калыптыр. Үнүм Кудайга шүгүр эле. Негизи уйкуда Көпчүлүк бизге келген ырчылар мен азыр эле ойгонуп келдим деп анан үндөрү ачылбай, ушундай ырдай албай кыйналышат да. Демек азыр биз бир аздан соң Марсиянаны ырдатабыз, Сиздер да байланышка чыгып суроолорду жиберсеңиздер болот, айтсаңыздар болот. 56 56 72 номери аркылуу. Марсияна, биз баягы бүгүн жаңы күн, жаңы ачылыш, же болбосо жөн гана жаңы деген сөз тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Кечээ жакында сиздер Султан Садыралиев экөөңүздөр ырдап чыккан Махаббат дастан аттуу ыр бул азыркы учурдагы жаңы ырлардын бири болуп эсептелет. Жана жаңы клип, жаңы клип. Кандай идея пайда болду? Эмне үчүн Султан Садыралиев сизди тандады же сиз Султан Садыралиевди тандадыңызбы? Кантип ырдап калдыңыздар? Бул ырды биринчи эле ошо Султан байке дуэт ырдайын деп качантан бери кыялданып жүргөн экен. Канча жылдан бери. Анан эмнегедир ошо студиядан мен үнүмдү сунушташып, анан Султан байкеге эмнегедир үнүм жаккан. Анан ушул мен дуэт ырдаса болот экен деп анан ошондон соң таанышып, анан эмнегедир жылдызыбыз келишип, анан ырдашып калдык, иштешип калдык. Кудай буйруса, жакшы эле болду. Көңүлүбүзгө толду дегендей. Ырды эле, ошо клипти эле. Мисалы, көпчүлүк клиптерди өзүң тартсаң өзүңө жакпайт го. Бирок бул клип жакты. Бизге жакты. Биз өзү экөөңүздөрдү чакырдык эле, Султан Садыралиев экөөңүздөрдү чакырдык эле, бирок тилекке каршы мына Султан мырза келбей калды. Балким анда дагы бир өзгөчө себептери бар да. Сиз билбейсизби эмнеге келбей калганын? Эми тилекке эмнеге келбей калдыңыз деп. Барып сурап коем. Биздин телегөрүүчүлөргө уйкусун ачалы, жакшы бир чыгарма сиз ырдаталы. Мен биринчи элге комуз менен тартууласамбы деп турам, Сөз түрдө. Эми элибизде 3 кыл комуз деп коет да. Анда кыргыз элим үчүн баарыңыздардын таңкы маанайыңыздар менен деп Кызыл гүл деген шаңдырак ырдата берейин. сайраган сен бир пана мен пана жарыгың бир гана десең о жайланам о жайланам о жайланам кылчай булбул конуган сайраган булбулдун омукам үнүнө үнүнө да үнүнө да үнүнө ачылган гүлгө жетемби Aşıktığım o bekerbi Açılgan gülgüm jet albay Armandan o ötüp getembi Getembi da
арман гүлгүң жете албай армандаң өтүп кетемби кетемби да кетемби да кетемби. Ай баракелде, өзүңүз арык чырайлы кызсыз да, анан кийин созгонуңузда 14 секунда созот экенсиз. Жок, бул кыскараак созгону болду да, биринчи созгону 20дан ашты. Ошону санаш керек эле. Ооба, санадык биз минут алыпчы. Анан чынында кантип созосуз? Баягы созсоң эмнегедир билбейм, кенен дем алат окшойм. Созсоң кете өзүңүз берет. арык чырай болгонуңуз менен өпкөңүз чоң окшойт, Өпкөм чоң окшойт ошо. Мен өзүм да таң калам чынында, сахнада деле өрдөп атып кээде ушундай созгум келгенде созуп тура берем да. Айрыкча баягы ырчылар ырдап туруп ушинтип сахнага чыгып туруп бир нотаны алып туруп созуп баштап туруп токтой созо берсе ай деп кол чабышат деп анан токтотуп калышат да. Мен сиздерди качан токтотуп калат экен деп созуп тура бердим да. Болбойт Алмаз мырза. Мен дагы баягы мисалы үндү дем алып турган өтө демиңди кармап калсаң бир аз көзүң караңгылашып кетет го, коркуп кеттим сиз көзүңүз караңгылашып кетпесин. Караңгылаш жыгылып түшпөсүн анан. Бул жакта өтө көп билдирүүлөр келип атат. Бийкеч турмушка чыкканбы дейт, кайсыл жактын кызы болосуз деген. Турмушка чыга элекмин, эми көрүнүп деле турамбы я десең. Карабулжанын кызы болом. Алайкуу деген жергесинен болом. Анан үнүңүз бул табияттан берилген үнбү же баягы ушунчалык көп машыгып анан ушундай профессионалдык деңгээлге билим алууданбы эмнеден? Негизи менин таятам өзү огончу. Ошо Маралдайм, Аркардайм деген ырды угуп жүрсөңүздөр керек. Ошолордун автору болот. Анан Сүйлөтпөчү сүйлөбөйүн деген ошол. Тайтаңызга таандык. Ооба, тайтама таандык. Мен кичинекей мелердайм. Ошол дагы ошо өнүктүрөйүн деп искусство факультетин аяктап, анан ал жактан ошо опера жаатында билим алып, пианино бөлүмүнөн билим алып, анан өркүндөттүм десем болот. Ошону постановканы коюп, үнүмдү дагы өстүрдүм десем болот. Опера жактан алдым деп атасыз, бирок эмнегедир ырдаганыңызда деп ырдап атасыз го? Ал башка да. Андай да ырдай бересиз. Ооба. Бул учурга чейин да Марсиана бизге эфирге келген да, көрүүчүлөрдөн да суроо келди. Комуз деле ырдайсыңбы же эстрада жаатында ырдай бересиңби деп. Чынын бул суроого Марсиана любойун ырдайм деп жооп берсе болот да. Анткени опера жаатында да ырдап берген, башка тилдерде да ырдай береткен, универсал. Мен айтат элем да, мисалы жанагы бул ырдын башаты опера, мисалы операны окугандан кийин каалаганда мисалы комуз менен ырдашым мүмкүн фольклор жаатында, же эстрада классика жаатында, же ар кандай жаатта ошол үндү коюп алгандан кийин өзүнүн орду менен ырдай бересиң деп айтат элем да, мисалы. Бирок мисалы сиз ошол операны, сиз опера жаатында билим алдым деп атасыз, бирок кээ бир ырчылар бар го, операны ырдайт дагы, а башка жөнөкөйлөрдү ырдаса деле эмнегедир опера жака ыктай берет да. Сизде андай эмес экен. Билбейм, мен настройкалайт окшойм. Бурап же комуздун кулагы. Азыр мындай суроо бергим келип атат. Мисалы Марсиана, сиз баягы профессионалдуу түрдө ырдап атпайсызбы, ырдечи? Ал эми эстрадада ырдап жүргөн кээ бир ырчыларыбыз бар. Баягы үнү анча деле эмес, сулуулугу бар, компьютердин жардамы менен ырдап аткандар бар да. Аларды карап мындай жүдөп кетпейсизби? Кандай десем, мен бул баягы шоу бизнес деп коет. Биз бардык чыгармачыл тобу менен доспуз. Бардыгы менен тегиз бирдей мамиле кылабыз. Эми баягы өзүнүн стиль менен ырчылар чыга берет, өзүнүн колунан келишинче аракет кыла берет. Мен албетте ар бир чыгармачыл тобунун жеке адамдын эмгекчилдигин абдан баалайм. Ар бир адам эмгектенсе, артынан эми ал дагы болсо ырдай албаса дагы келечекте ырдайм, жакшы ырдайм деп аракет кылып атат да. Өнүгүү өсү болот, аракет кыла берсе деп ойлойм. Сиз мисалы сиз менен дагы бир маек кылып экөөбүз сүйлөшүп калганда айттыңыз эле, мен башка чет тилдеги ырларды дагы жакшы көрөм. Анан өзгөчө Селин Дион аттуу ырчы бар, ошол эле Уитни Хьюстон аттуу дүйнөлүк ырчылар бар, Бейонсе дегендер бар. Алардын ырлары мисалы кээ бир башка ырларга караганда өзгөчө татаал болот, ноталар аябай бийик болот, гармониялары дагы татаал болот. Анан сиз ошол ошолордун ырларын дагы аткарам дедиңиз эле, мен эмнегедир ошолордон бир сурагым келип атат да, бул эфирден пайдаланып. Мен сиздерге анда Бейонсе ырынан аткарып бербеймби? Сонбо. Дагы деле ошол ысымды жакшы көрө берем да. Ошол ырды ырдап берейин.
сиздерге кабыл алыңыздар. Listen to the song here in my heart, a melody I start, but I can't complete. Listen to the song from the beginning. It's only beginning to find release. Oh, the time has come for my dreams to be out. They will not be past the side and don't mean to you won't. Oh, 'cause you won't listen. Listen, I am alone at the crossroads. I'm not alone in my own home, and I try to save my smile in mine. You said that no, oh, no, I don't believe in you. You don't know what I feel low. I'm all devoted. You made it me. I found your first, but thank you gave to me. But now I gotta find my own, my own, my own, my own. Ой, баракелде, чабыш браво. керек бұл жерде. Эгерде жанагы голос деген үн деген проект болсо мен быдыш деп дароо эле басмакмын. Укмуштуудай талантыңыз бар, укмуштуудай профессионалдык деңгээлде аткарып атасыз. Анан ошол быдыш деген жака баргыңыз келген бир пландар барбы? Албетте, бул ырларды да уурдап жүрөбүз. Ниет бар, Кудай буйруса. Мисалы сиз барсаңыз жөн эле өтөсүз деген ишеничтемин. Бир аз болсо дагы музыкадан, ырлардан кичине кабарыбыз бар, ошондуктан аябай көп проекттер болуп атат. Сиз өзүңүз деле менин билишимче абдан жакшы ырдайсыз. Сиздерге жетпей иштейбиз. Дирижер мактап отурбуз. Мен тура бербеймби? Балким 2018-жылы сизди чоң сахнадан ошол эле Орусиянын бир алып проекттерден Орусия болобу, Америка болобу, айтор кайсы өлкө болсо дагы албетте өзүмдү сынап көргүм бар. Сөзсүз түрдө. Ага дагы бир ишеним менен барыш керек. Мен кыргыз элине. Сиз ишенбейсизби өзүңүзгө? Жок, ошо ишенем. Кудай буйруса барып дагы ошол кыргыз элинин желегин желбиретебиз деген ниетим абдан чоң. Бизге WhatsApp аркылуу дагы келип атат. Мен ырчы болгум келет. Ырчы болуш үчүн эң биринчи орунда эмнелер турат? Анан кийин азыркы учурда жана биз эле айтып кеткен сулуу, аябай сонун сулуу, татынакай бийкечтер бар. Алар бат эле ырчы болуп кетип атат. Мен эмне кылышым керек деп суроо бериптир азыр WhatsApp аркылуу. Ырчы болуш үчүн мен ойлойм, музыкалык билим абдан мындай жакшы деңгээлде алыш керек да. Музыкалык билими болсо ар бир тармак, ар бир кесип ардактуу демекчи, бул музыка кесип дагы оңой эмес. Чындыгында аягына чейин окуй албай башка кесипке которулуп кеткен аз эмес, көп да. Чыдабай, баягы гармония деген сабактар бар, теория деген сабактар бар, математикадан да өтүп кетет. Аларды окуйм десе, музыкант болуп, ырчы болом десе, музыканы билим алыш керек. Анан үндү коюш керек, туура коюш керек. Өзүнүн ар жагынан да болуш керек. Ырдай турган. Турквижн сынагынан көргүм келет, Марсиана сизди дейт. Буга дагы 2 жыл мурун ниет койгом. Бул Турквижнга ошо шоу бизнеске биринчи аралашып баштаганда эмнегедир ошол Турквижнга катышкым келет деп ойлончумун. Албетте бул дагы ниетте бар. Жакшы пландарыңыз бар экен да, мисалы эл аралык деңгээлге чыгуу, мына ушул сынактарга катышуу, эми турмушка качан чыгам деген пландар бар. Аны айта албайм. Жакшы суроо болуп атат, Ал айрыкча бойдоктор анткени көп жазып атышат да, бойдоксузбу, турмушка чыга элексизби деген суроолор көп келди. Турмушка Кудай буйруган күнү чыгам. Азырынча мына күнү мынанча число. Азырынча чыгармачылык менен. Аны мырзалар чечиш керек, качан экен? Кандай деп ойлойсуздар? Балким бир мырза жүрөгүн жаралап калса, дароо пландар өзгөрүлүп кетиши дагы мүмкүн. Ал нерсе балким ошондой болуп кетет да. Анда кандай мырзалар чыгат? Эмне десем, мырзага таандык бардык сапаттар болуш керек. Ыймандуу болуш керек. Анан мындай жашоого туруктуу мырзалар чыгат. Сонун. Келиңиз дагы бир даталы комуздун коштоосу менен бейже акапеллабы бир ырдап
Дагы Балким биздин телегөрүүчүлөргө да айтпадыкпы, опера жатындарды айттыпчы. Жатындарды айтпайлы, сизде анткени мурда деле келип ырдаган, бирок азыр балким жаңыдан көрүп аткан көрүүчүлөрүбүз бар болушу мүмкүн, Кандай кылсам экен азыр распевка кылыш керек да? Операдан, Операгачы. Ага, өзүнчө настройка керек. Өзүнчө настройка керек. Бир жерибизди бурап койбойсузбу? Өтө татаалдар эмес, мындай орто алып ырдап көрбөйсүзбү? Болобу? Анда Мурат агайдын, Бегалиев агайдын Сагындымынан бир куплет ырдап берейин, Макул, жакшы болот. Байкоосуз станцияга кабылдым, кайдан жүрүп неге табылдың, элестериң бура бастырбай, илип алдың барын жанымдын. Сағындым, ай, бірге жүрген күн, қайра қайрылғын, көргім келіп, мен абдан сағындым, көргім келіп, мен абдан сағындым. Ай, баракелди, мынаке, көп кырдуу талант. Опера десе опера, чет тилдеги чыгарма десе чет тил, комуз десе комуз. Сиз мындай ырдай албаган эмнериңиз бар? Мен ырдай албайм ошол ырды деген ыр барбы? Башка тилдер болушу мүмкүн. Рэп ырдап бериңизчи дегенде. Саламатсыздарбы, кыргыз эли, барсыздарбы, амансыздарбы? Баштасаң, Бул деле окшош экен. рэп айтканда мага абдан жагат негизичи. Жагабы сизге? Жагат мага деле. Планда жокпу, балким мен ойлойм да ошо чыкканга. кийин рэп дагы айтып коюшум мүмкүн. Бизде мындай болуп атпайбы? Кээ бир учурда комуз менен ырдап жүргөн ырчыларыбыз «Хой!» деп чыга калып атпайбы? Балким сиз дагы эстрада жолосо опера жатып алып эле анан кепка кийген, анан «Йо, чачыңыздын жарымы жок». Жылдыз болосуз да ошондочу. Баягы ар бир жаатта, ар тармакта ырдап жүргөндөр менимче жараша берет деп ойлойм да. Себеби бир эле комуз менен ырдап жүрүп, жарк этип бир эстрадан ырдап, ошол жаңылык анан бизге көнүмүш адат эле болуш керек деп ойлойм да. Англисче ырдап же орусча ырдап, анан бул опера жаатында биз ар кандай тилде ырдап жүргөнбүз да, мисалы итальянчасын, орусчасын ар кандай. Эми азыр көптөн бери баягы опера жаатында ырларды кайталабаганга унутуп жибериптирмин. Ал үчүн кечирим сурайм, бирок кайталап туруш керек албетте. Анан башка кандай өнөрүңүз бар дейт? WhatsApp'тан. Башка кандай өнөрүңүз бар? Ырдын түрүн ырдай үйрөткенсиз. Сүрөт тартам. Кичине спорт жаатында Сүрөттү жакшы тартасызбы? Сүрөтчү элем кичинекейинде, окуучу кезимде ошол мектепте портреттерди тартып, иш-чараларды уюштуруп дегендей. Анан адамдардын сүрөттөрүн да тартып калчумун. Анан азыр кээде аябай ошо сүрөт тарткым келгенде, бир отуруп алып, бир илхомду келтирип сүрөт тартам да. Эми тикмечилик өнөр же сайма саюу дегендер барбы? Болчу. Кичинекейимде ошол жайлоого барып турчубуз да, биз жайлоого барганда апамдар ошо сайма саясың деп берип коюшчу. Сайма сайып ошону толтурчумун. Тикчүмүн. Азыр ал саймачылык, чеберчилик өнөрүм азыр алыстады менден бир аз, чыгармачылык менен жакындаганыма. Тамак аштан кандайсыз? Тамак аштан Баарысына эргенсиз. Жок, сизди бул жерден жакшы жарнама кылып коеюн. Бекер жарнама болуп атпайсызбы? Тамак аштан Кудайга шүгүр эле. Жасайсыз, жасайм. Нан жабасыз? Тандырган нан жабам. Уй сайм, бе сайм. Кыргызга таандык бардык жумушту жасай алам деп айта алам. Анда турмушка чыга берсе болот экен, Даяр экен, бышканаштырбай деп. Келечекте кандай пландар болуп атат? Азыр мисалы ошол эле дуэт ырдап баштадыңыздар, балким өзүңүздүн алдыңызда болгон максатта дагы бир кайсыл бир популярдуу ырчылар менен биргеликте аткара турган чыгармаларыңызды койгондурсуз планга? Ооба.
пландар абдан көп. Эми буюрса Султанбайке менен дуэтибиз да чыкты, клип дагы чыкты. Алдыда азыр бир аз өзүмдүн репертуар менен бир аз иштейм. Ошол кыргыз эли жөнүндө, жери жөнүндө кичине тематический ырлардан дагы иштебесе болбойт. Эми негизи билесиздер, ырдын 80% эле сүйүү жөнүндө, а бирок керек болот, кыргыз элин да макташ керек, жерин макташ керек дегендей. Азыр алдыда пландар пока ошондой. Тематический кичине ырлар менен, репертуар менен иштесем, анан Кудай буйруса да келечекте биздин ошол элге таанылган звездалар менен буйруса дуэт ырдайбыз деген ниеттер бар. Ийгилик каалайлы, Чоң рахмат максаттар, айтабыз тилектердин сизге. баары орундалсын дейли. Ыраазычылык сизге. Келип таң эрте сонурларды ырдап, болгондо да ар түрүн ырдап дегендей көңүлүбүз ачкан үчүн. Анан эң негизгиси кыргыз элин кубанда турган, кыргыз элинин өзгөчө биз баягы сыймыктана турган бир чоң конкурстарга сөзсүз барыңыз, Албетте. Кийинки биздин чакыруубузга ошол конкурстан барып жеңип келгениңизден чакыралы. Анан конкурска барып жеңгенден кийин мен келе албай калдым, анан тигин эмне деңиз, Макул. Антеңиз, дароо келиңиз. Султан мырзадай болуп келбей койбоңуз дегендей. Султанбайке көрдүңүзбү? Мени уят кылдыңызбы? Азыр макул эми мындай болуп турат. Мен Рыспай агайдын бир куплеттери менен жыйынтыктап Сонун болот, келиңиз. Сөзсүз да. Издейм сени деген ырын жакшы албетте. көрөм абдан. Ошодон бир куплет аткарып берейин, кабыл алыңыздар. Издейм сени арасынан элдердин эң бир кооз гүлзарынан жерлердин сен аламга изеттүүгө жаралсаң мен аламга дайым сени издөө үчүн келгенмин. Ай, баракелде. Сонун аткар болду. Сизге Азаматсыз. терең ыраазычылык билдирип дагы чоң рахматыбызды айталы дагы. Азыр телекөрүүчүлөргө Султан Садыралиев экөөңүздөрдүн сонун аткарган чыгармаңыздарды клипте сунуштайлы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Махаббат дастаны кабыл алыңыздар.